Туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы, кандайсыздар? Сак саламатсыздарбы? Күнжелес каналы кайрадан арашаң кочкорлордун көрсөтүп берет. Эми сандан сапатка өтүңүздөр деп келебиз. Сапатка өткөрчү кочкорлорду көрсөтөбүз туугандар. Сатыкка коюлду. Биз келдик. Атактуу Арашан Табылды байкеге келдик. Карабалтада көбү билет. Карабалта эмес, негизи сизди Кыргызстанда бүт Арашан оттору билет. Связь кылып турасыз, сүйлөшүп баары. Буйруса көбү менен таанышпыз. Балдар менен алыш бериш кылып, эме кылып катышып жүрөбүз, жакшы мамиледе. Буйруса көбүн эле таанып калдык. Карабалта жамааты дасы сиз буйруса. Ооба, Карабалта Панфилов 2 район жамаат 60 балабыз да, бир жамаат. Табылды байкенин короосуна келдик. Туугандар, билесиздерби, 3,5-4 ай мурун Табылды байкенин короосунан койлорду тартканбыз. Көп ошондо өзүңүз билесиз, жанагы Портер 2ге койду алмашпай койгонмун дегенде күлгөн, Ооба. Ошондо күлгөндөр, ошого чейин чыккан бааларды угуп отуруп, эми аны туура түшүнүп калса керек, Көбү түшүндү. Мана Өзбекстандан өткөндө мына Көлдө Тилек байкеден 7,5 миңге бирөөнү алып кетти. Андан кийин 8ге алып кетти. Андан кийин 12 миң долларга алып кетти. Жана Өзбекстанга кеткен койдун бир тууган энеси да, атасы да бир тууган мына кочкор. Белоножканыкы. 7,5 миңге кеткен матканын энеси мына кочкор. Экөөнүн энеси атасы да бир, Энеси атасы да бир. Энеси кличка Лимонти. Мына кочкор. Белоножканын баласы. Белоножка. Табылды байкенин мына короосу, мына койлору. Бул койлорду көргөнсүздөр. Табылды байке өзү атактуу Арашан от. Могу кочкорлорду уруктукка колдонуп бүтүп, эми сатыкка коюп аттыр кайра. 4 кочкор туугандар, 4 кочкор. Табылды байке, мен сизди көлгө барганда уктум. Мага Табылды алып берген, Карабалта барганымда деп сүйлөп жүрүштү кишилерчи. Кой алып берген экенсиз ошояктарга. Кой, кочкор баарын алышкан көлдүк балдар. 2-3 жылдан бери катышып жүрөт, мамиле жакшы. Көлдүк балдар менен аябай тыкыз мамиледебиз. Буйруса алышты. Бирөө да мындай систен алган, мындай болуп калды деп претензия койгон жок. Жакшы, мамилебиз жакшы. Табылды байкем, кой менен өмүр бою алектенип келген болсоңуз керек. Эми буга чейин өзү менин атам чабан болгон илгери сайыс убагында. Мындай эле кой багып жүрчүбүз. Ушул таза Арашанга өткөнүбүзгө мына 4 жыл болуп калды, Кудай буйруса. 4 жыл. Уже көзүң сканер болуп калды, кочкор менен койду көргөндө уже 1 секунд, 2-3 секунд эле көрүп туруп, а мондай кой экен деп коесуз азыр. Жакшы кой негизи көл бир көргөндө эле көзгө түшөт. Жакшы. Так, не чынында күчтүү кочкорлор экен, биринен бири өтөт. Биринчи мына ушуну сүйлөп калдыңыз. Кочкордун жашыны, боюну, экстерьери кандай, кайсыл жери өзгөчө айтыңызчы. Муногу Белоножканын баласы мына нашейник менен турган. Жазда мына азыр эмки айда 3 жаш. Апрелде? Апрелде 3 жашка толот. Бул каякта туулган өзү эми? Көлдө, түптө туулган. Көлдө. Бул жака келген эми? Буяка алып келген баба. Белоножканын баласы, линиясы. Бунун бою канча чыгат эми? Бою волонтировкадан 96 миң өттү. Ал жакта басып эсептейт да. Эми азыр андан өйдөрөк бою. Бул волонтировкада ченелгенде 96 миң өткөн. Чипировать этилген Арашан сертификаты менен. Бул чипированный кочкор ошондо, Наркы Акбаш 80-nin прямой баласы. Легенда 80-nin прямой баласы. 80-nin прямой баласы. Рамистин маткадагы кочкорда Рамистики ошонун короосунан чыккан косу кезинде. Рамис Жумабаевдин короосунан чыккан экен кочкор. 80-nin акыркы балдары да булар. Акыркы бала, прямой балдары, Прямой балдары. 80-nin акыркы прямой балдары мына быйыл 2ге чыгып атат да, 2 жаш. Бул кочкордун өзгөчөлүгүчү, айтыңызчы эми. Бул эми Кудай буйруса 80-ден жалып жок ушул күнгө чейин. 80-дин прямой балдар эмес, неберелери мыкты чыгып атат. Светлый, Акбаш, кулактуу жакшы салып атат да буйруса. Бунун жашы канча? 2 жашпы? Жашка мына 2 жаш. Бул арык кочкор. Кочкор арык эми жаштык чоңдор биртке муну эме кылып коюп атат да, басымдуулук кылып. Жем чөпкө келгенде. Мунун бою канча чыгат эми? Мунуку эми где-то өзүм деле мындай ченеп эметкен жокмун. Көз болжолу менен бир 90-92 кодоп турам. Мага келгенде өтө эле арык келген бул. Дагы бираз оңолуп, мына азыр формасына эми келатат да бул. Мен өзүмдүн байкагандарым айта берейин эми Табылды байке, бул кочкор боюнча. Кочкордо тазалык бар экен, Чын айтканда кулак баштарда, жүндөрдө, мына эки кочкор экөөнүн тумшугудан өтө эле чоң айырма бар. Бар.
Бирок мага эң өзгөчө жери бутуда туяктын жоондугу жакта. Мен көптөрдөн угам. Туягы чоң кочкор күчтүү болот, туягы чоң кой күчтүү болот дейт да. Мынагу эң чоң туяк ушуна келген, а? Ооба. Мына торпоктун туягындай эле туягы бар экен да мына. Буйруса өсөт бул дагы 5 жашка чейин. Мына экөөнүн айырмасы туугандар. 5 жашка чейин да өсөт дейт. Бул да сатылат. Муну болбосо Рамис байке өз тасыктаган да менин кочкорум деп, Ооба. Мен биринчи Рамис менен кеңешкем. Рамис ушундай бир жерде 80дин баласы турат деп уктум. Десем, ооба байке, ал 100%га гарантия бергенде алып бериңиз, жаңылбайсыз депчи. Эми кийинки өсөт. Мына сулуу кочкорчу аппак. Эң сулуу кочкорумуз экен бул. Бул өзү 2 жашка толду. 2 жаш. Жоондукта ушуда бар экен, бутун жоондуктары. Бул Кораблевский линия. Кораблевский линия сыргасы менен 4 тиш бутун жоондуктарын көзгө басып коюңуздар. Бул кочкордун мага эң жаккан жери куйругу жакты. Шунчалык куйругу чоң болсо да стоячий куйрук экен, Стоячий бул. Өтө стоячий экен куйругу. Чоң куйрук, бирок өтө тартып кармайт экен, таштап. Бул эми 2 жаш, эми буйруса мана эми вес алып келатат бул. Эң сары свет ушул окшойт. Ачык. Ачык сары. Мындай айтканда азыркы модадагы да. Азыр светло рыжыга кызыгып атпайбы бар эле. Мунун данныйларын айтың, 2 жаш болуп атса, бою канча чыгат булардын? Мунун деле боюн официально ченеген жокмун, где-то тигил 96-97. Бул деле ошондойго экөө бирдей эле бою. Бул чипирённыйбы же өтө элекпи банчировкада? Жок, бул өткөн жок. Элитага кирет өтсө. Буйруса. Элитага эми кирет деп айта албайм, мунун азыркы учурда башы чоң болуп, кулак кыска көрүнүп атат да. Көп айтат кулак кыска экен деп коет. Самам деле мунун башы өтө чоң, узун, кулагы кыска көрүнүп атат. Ошодон, Ошодон бир аз минус болуп калышы мүмкүн да. Атак кулак 18. Эми ондай көп сурап атпайбы азыр? Элитага 1-чи класс, 2-чи класс, 3-чү класспы деп. Бирок Кораблевский линия. Элитага кирбей калса да өлдү дегенде 1-чи класстын высший болот да ошондо. Өлдү дегенде. Жакшы матка менен кан келишсе, булардан эми кан бар все равно. Косуларды берет да. Тазалык бар. Тазалык бар. Канна бар деп. Билинип турат. Бул кочкорчу эми, эң акыркы кочкор. Бул БТР кличка. Өзгөчөлүгү эмне бул кочкордун? Бул Бишкектеги болот байкелерде турат, мунун атасы Закат деген. Закат өзү Мадан Аксакалдын коросунан чыккан. Муну мен кличка козу кесинде алгам. Кличка БТР деп койгом. БТР, кулак БТРдин немесиндей эле экен, Мунун бою жапсыраак, өзүм ошого ылайыктап БТР деп кличка койгом да. Былтыр койдум. Козулар түштү мындан ошондо. Мындан козу түштү буйруса. Бир эркек, бир ургачы Өзбекстанга, Андижанга $1000 бердим. Брондоп койду. Брондодум, мына буйруса жакында алып кетет. Задатагын берди. Өзбекстанга, Андижанга кетти. Бир эркек, бир ургачы козсу. Жакшы. Мына туугандар Өзбекстандан туруп бизден алып кетип атат. Тынбай. Өзбек туугандар сапатка катуу өтүп атат, Катуу. Биздин күнүгө бир маал чалат. Өлдү дегенде бир киши, 2 киши чалат. Ошо 4 ай мурунку видеогобу? Ошондон козулар сурап чалып атышат азыр. Ургачы козу деп. Сизде бирок ошондо сатыкка жок болчу, Эки эле кочкор болчу, экөөнү сатып бердиңиз, сразу. Ал бабанын үстүнө 2 баласы бар болчу, уш жерде тартылган. Мына арчаларга кармалган. Бирөө өрүккө, бири арчага. Бирөө Таласка, бирөө Токтогул районуна кетти. Карасы Белоножка Токтогулга кетти, белки сарысы Таласка кетти. Мунун куйругу өзгөчө экен, Кулак. Кулак вообще башка кулак экен мунун. Кулак 23. 20 ушундай. Капталына дагы мондай. Балантировкадан өткөн, чипированный. Буйруса бул эми меники дагы бир аз койлорум орто койлор болуп атат. Жакшы койлордон жакшы эле берди Кудай буйруса. Результат көрсөттү бул кочкор. Проверенный уже. Проверенный. Кайсы кочкорлор уруктуга коюлган? Проверенный кочкорлорду айтыңыз, төртөөнүн ичинен. Мына ушул БТРди быйыл өзүм салдым, мына козулары бар. Мыногу Белоножканыкы. Белошканын баласы. Кыздары, балдары бар, тиги дозумда, көлдө. Уже ал 2 жыл салган. Уже гарантия. Өткөндө төлү башталыптыр. Козулардын баарын видео кылып жөнөттү. Мына дозум. Кочкордун. Да кайсысы коюлган эми уруктуга? Мага мен ушу эметкен экөө гана коюлган. 80дики башкалары коюптур, мен өзүм коюп көрө элекмин. 80дин башкалар коюп көргөн.
4 кочкор туугандар. Бул Кораблевскийдикин Сокулукта дуңган жигиттер салган. Аларда бар мунун балдары, кыздары бүт ошол отурат. Муну через Карсанбайка аркылуу алгам да. Карсанбайка Александровкада алып берген, э? Менден эми ургач алышып ошого бартерге келген да бул. Так, туугандар, эми бааларын тактайлы. Таалдыбек, канча кочкорду канчадан коесуз бааларын эми? Кайсы кочкорду канчадан коесуз? Ар биринин баасы өзүнчө болсо керек эми. Өзүнчө. Наркы 80дикин болушу 150 миң деп атам. 80 кочкор, э? 80дин баласын мына 150 миң. Белоношканыкы менен Кораблевскийдикин 2 миң деп сурап атам. $2000, мына экөө, э? Экөөнү. Бутердики башка баасы. Бул кандай эми баасы? Бутердикин 7 сурап атам. $7000. $7000. Өтө проверенный кочкор. Бул буйруса дагы келечеги алды да. Мунун жашы канча болот эле? Мунун жазы мына 2ге чыгып атат буйруса. Жазды 2ге. Табыл байке. Бою өтө чоң эмес. Где-то 92-94-тün тегереги бою. Чипированный, кулак 23. Апхват груди, объем бар бул кочкордо. Бул уже чисто өзүм койлорума кошуп, козу алып, бүт эме өткөрүп койгом. Козу кесинде алгам өзүм. Козу кесин. Бааларын тактадык, Табылды байке. Эми мен деле комментарий окуйм, сиз деле окуйсуз. Неге $7000? Неге $2000? Муну жесе этин килограмм 5000 сомдон болуп калабы деп баягы мен эми жамандабайм ошол адамдарды. Баягы туура эмес түшүнүк болуп атат да. Баягы бул адам бир нерсени эткиле чаппайт да. Бул жерде сапаттын баасы кетип атат да. Туура. Эми өзүңүз айтыңызчы, мына койлорду күчөйткөндө сиз этке чабып алдыңыз беле кочкорлорду же сапатына карап алгансызбы? Мен сапатына карап алып атырмын да. Бу жерде аны этке айландырсаң, этте базарда деле толтура мындай балчы. Мисалы кээ бирөө көп эле киши жасап атат. Мындай $7000 анан сом азыр доллар өсүп кетти, мынча миң акчада депчи. Эми сапатка өтүш үчүн кызыккан киши болсо, ал анча-мынча акчасына карабайт. Мисалы мына Өзбекстандан $12000 кочкорду эмес, ургачы маткаларды алып кетип атат. Бул жерденчи. Бул кызыкчылык аябай өнүгүп атат да. Булар эми азыр мына муногулар живой вес мына где-то 150 айтпайын, 140, 130-140 орто бой эмесинде турат да, вес боюнча. Буларды эми Кудай буйруса только жакшы койлорго салып эле коз алыш керек. Мына ушу сапаттын баасыны Рамисбек эми маектешкенде айтты го. Бир ай мурун келип кеттим эле го. Айтты го. Неге кочкорду кымбат сатат элдер ушинтип эле бошонгондо алтын бошонобу, булар эмне эти алтындан жасалган этпи, неге кымбат дегенде жооп берди го. Неге ошолор ойлонбойт депчи? Туура. Неге ал адам кой кармагандан кийин неге базардан 3000 сомго коз сатыш керек? Неге 30 000 сомдон сатса болбойбу деп биринчи ошо кишилерге суроо берип анан өзү жооп берди. Бир кочкорду $5000 алса, 50 койго койгондо эми элестет деди. Андан тушкан козулардын айырмасы өтө чоң болуп кетет. Ооба. Эгер ошо илге эски козусу менен мындан түшкөн козулардын айырмасын билгенде, анан 50 койдон туулган 50 койдо минимальный 50 коз алса болот. Анткени көпчүлүгү эгиз тууйт, андай болот. 50 коздун эле баягы эски козулар менен ортодон түшкөн козулардын айырмасы дагы бааны эсептегенде кочкордун баасы чыгат точно депчи. Чыгат деп айт. Чыгат. Мисалы эми мурунку эме простой эле койго салганда деле по-любому вес жагынан крупный чөт козучу. Ошо эттен чапканда да утуп алат деди го. Этке мисалы мына азыр бир койду союп 27 килограмм эт өткөргөнчө, мунунун козусун бир жылдан кийин ал уже 37-40 килограмм берет. Ошол эт жагын килограммды айландырганда 50 козунукун по-любому ошо кочкордун баасы чыгат. Айланып келип чыгат. Айланып келип, бул мындай айтканда айланып келип эт. Мисалычы, бирден болуп калса этке өткөрөсүң. Мындан түшкөн козулар вес салмак жагынан ошол эле жакшы баада болуп атпайбы? Жок, эң жакшы уткан жагы баарынан дагы ошо короодун рекламасы кетет да. Реклама, ооба, туура. Кочкор. Ушундай кочкор койгон, демек бул ургачы козуларын сатканда демек жакшы кочкор койгон, жакшы козулар бар деп ойлошот да. Туура. Анан сизден бир сурайын эми. Көп жылдан бери селекция кыласыз. Уруктукка коюлуп бүткөн кочкор не кыласыз ушуну? Мисалы үчүн $5000, $10 000 кочкор алып алып койсоңуз, ошентип ойлосунчу, мейли сиз деле
бүткөндөн кийин уже картайган кочкор жакшы ала бербейт го. Эгер козуларды өтө күчтүү берсе, баасы андан да өсүп кетет. Өсөт. Анан орто коозу берип, купулга толбой калса, ошо кочкорлорду кантип жок кыласың мисалы үчүн сиз? Мен эми буга чейин жана Конар деген кочкорду салгам. Конарды Өзбекстандан алдырганда кымбат алып келгем ал убактачы. 2 коз сактап койду кочкорду. 2 коз. 2 коз сактады. 140-150 миңден 2 козсун бердим. Ошол кочкор алган кочкорумдуку чыкты. Калганы калды сизге. Калганы калды. Ал кочкорду сатпайт элем, ошо бирөөлөргө жагып калып, аябай келип суранып тургандан анан мейлдеп 5-2ге берип жибергем. $5200. 5200-кө. Эми ал кочкор азыр бер жагы эле бир 20нын үстү турат. Ал кочкор мыкты болгондо ооба. Мына туугандар, Табалдагауыздын койлоруну мурун көргөнсүздөр, кааласаңыздар көрсөңүздөр да болот. Вознесеновка айылындабыз биз. Чүй облусу Панфилов району Вознесеновка айылындабыз. Тагыраак айтканда Карабалта шаарына жакынкы жер, Карабалта жамаатында. Мына туугандар, биз Табалды байке менен көп сүйлөшүп турабыз. Сатыкка кочкор эле бар, кой барбы жокпу кой? Кой жок. Сатпайсыз? Кой өткөндө ушу 4 кослуу кой бир аз тыйын акча керек болуп сатып жүрдүм. Азырынча кой жок. Мына азыр 2 косуну ошол былтыр абишет этип койгом. Өзбекстанга Андижанга алып кетти. Андижанга алып кетет мына уже. Андижанга туугандар. Табалбайга бир суроо бар да, бул козуларыңыздан көтөрүп чыгып бир козун көрсөтсөк болобу мисалы? Жакшы козуларыңыздан бир көрсөтүңүзчү бизге. Ичине кирбейли, могу кочкорлорду байлайлы экөөбүз азыр. Байлап туруп бир жакшы кочкорду көтөрүп. Кочкорду бутырды киргизчи балам. Мына бутырды киргизсин. Ушунун балдары болуп калабы? Ушунун кыздарын көрсөтөйүн. Ушунун ургачы козулары туугандар. Сандан сапатка. Мына киргизип бер. Туугандар, мына 2 козун көрсөтөбүз. Мына Табалбайке бул өзү. Анан Табалбайке бул өзү. Могу жана бутырдын 1 ай 10 күндүк козусу. 1 ай. Бул эркек ургачыбы? Ургачы. Так, өтө күчтүү коз түштүр. Кулакты, башты, буттун жоондуктарын караңыздар. Куйругун көрсөтүп коюңузчу. Мына Жанагы портер дуа берген койдун козулары. Портер 2ге бербей койгон койдун козусу, энеси ошол. Ошолордуку буяка бөлүп койгом атайын. Ушуларды алып атабы өзбектер ошондо? Жок, булар сатылбайт. Буларды $1000 бербей калдыңыз го, Булар өзүмө булар кала тургандар. Мына туугандар, өтө күчтүү козулар экен. Машалла, мына ондай козу берсе, сапатка өтүңүздөр. Куйругун өзүңүзгө тартып коюңуз бир аз. Жок, өзүңүзгө. Ушундай капталынан көрүнсүн. Так, мына козун көрдүк. Бутырдын козулары. Бутыр, жанак бутыр деген кочкордун козулары экен. Өкөтөн ургачы. Мына да ургачы, бул канча күндүк коз? 20 күн болду го дейм. 1 ай боло элек. 1 ай боло элек. Бутыр ургачыны мен өзүм ойлоп койдум, ургачыны мыкты берет экен деп. Эркектен ургачылар мыкты. Сөздүн ачыгы. Ачыгы, жашырбай айтканда. Жашырбай айтканда, Кана куйрукту көрүп коелу. Сандан сапатка туугандар. Мына ургачылар, Табалбайке. Ушуну алып калыңызчы буйруса. Буйруса буларды алып калам. Ушуну алып калыңыз. Ушу чоң ойгондо ушунун кыздарынан мен алайынчы. Кудай буйруса. Жан, жүрөгүмө жакты мында. Жүрөккө киргизбейин мейли, көңүлгө жакты. Буйруса. Көздүн астына кысып койдум мен. Таласка барганда бир козу кочкор менен бир ургачы козуга ат берип келдим. Ургачы козу 14 февраль күнү туулуптур. Ага Махабат деп ат койдум. Анан 23 февраль күнү ургачы эркек коз кочкор туулуптур. Ага деген Намыс деп ат койдук. Жакшы. Намыс деп, ошо. Экөөбүз жакшы экен, таласта экөөбүз жакты эле мага Руслан байкен, Талгат байкен коросунда. Мына көрдүңүздөр, проверенный кочкорлор. Анда эмесе биз видео жыйынтайбыз, Табалды байкен коросуна келдик, сандан сапат өтүңүздөр. Табалды байке, дагы мени кыжалаат кылган бир суроо бар да. Сен куйруктун разрези эле дейсиң, анан кулагы дейсиң, кулагын кесип жейсиңби? Разрези болбосо дагы куйруктун баары бир куйрукта деп коет да. Эми чындап сиздер сандан сапатка өткөн адам катары ушуларга не дейсиз? Эми мисалы да койдун кулагы мындай болуп турса, мына келбетине дагы жарашпай калат. Бул кулак, баш, узундугу баары өзүнүн санына кеп эмесине жарашыктуу болуш керек да.
Ушундай козулардын кулактары мындай карасаң мына көрүнүшү да жок да мынданчы. Кичинекей кулак болот. Куйрук ургачынын мен разрезине карагыла дейм да. Мына куйрук өтө сонун куйрук экен. Турабы? Стоячий. Стоячий. Атасыныкындай. Мисалы, мына койду. Мына атасыныкындай. Мына ушундай куйруктуулар да туугандар стоячий. Мен айтам да, ошо аягына карагыла депчи. Мына азыр куйругу стоячий эмес бир. Куник куйрук болсо өзүнө жарашпайт. Баасы да төмөн мындан туулган коз кочкорлор эртең чоңоюп уруктукка сатам десеңиз, уруктукка өтпөй наоборот этке кетип калышы мүмкүн да. Туура, туура. Ошону айтканымда. Мына туугандар, көрдүңүздөр, табалдыбай экен, төлү толук бүткөндө, жайткачы койлор семиргенде дагы бир келебиз туугандар. Кудай буйруса азыр тиги көпчүлүк кой арык. Буйруса дагы бир тартарбыз. Туугандар, мына биз видео жыйынтайбыз. Сандан сапатка өтүңүздөр сиздерде.